Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 8 апрель 2024 жыл. Салтка айлангандай Даймонд тууралуу ай сайын видео тартабыз дегенбиз. Акыркы тарткан тасмадан бери туура 1 ай өттү. Бүгүн боюн ченедик. Бою 1 метр 50 сантиметр, 1,5 метр болуп калыптыр бою. 10 айында туугандар. Өткөндө уулум бир аз минип үйрөтүп да койгон. Үйрөсөчү. Үйрөсөп чоңоюп калды. Жалын кыркып койдук. Jaz geldi dep. Жүндөр түлүп атат. Буюрса чоң жылкы атат. Келишкен. Менин бабам да энесинен да чоң болобу деп атам. 10 айында 1,5 метр болуп атса. Бышты азыйына чейин да 2-3 жыл барчу. Чейин да өзөт. Чоңойгон сайын мүчөлөрүнө чыгып жөн эле видео тартып өрбөй пайдалуу кеңештерин айта кетели туугандар. Ол жазгыбак жүндөрү түлүп аткан кезде жанагы айрымчылыктарга сөөл чыгып жатпайбы, ошолорго сера деген бар. Сера кормовая деп коет. Күкүрт кыргызчасы. Ошодон берсеңиздер, бирөө чалып суруп атат. Ооз башына сөөл чыгат деп. Ошо сера кормовая деген негизи жалаң эле жылкыларга эмес. Уй, кой ошол берсеңиздер. Ал жерде өлчөмдөрү бар. Ар бир малга канчадан бериш керек. Ошолорду берсеңиздер абдан пайдалуу болот. Ошондой азыр жазгыбак жайлоого чыгара турган болсоңуздар, сөзсүз иши курттарга каршы дарылардан берип тазалап чыгарыңыздар туугандар. Анткени жайыттар мудагыдай дарыланбайт. Ар кандай малдар чыгат. Алардын тезеги менен ар кандай жана курттар, жугуштуу оорулар кирет. Ошон үчүн дарылап чыгарыңыздар. Ошол айта турганыбыз. Тойту тууралуу айта турган болсок, тойту беле жеп атат. Жем жеп атат. Жеми кандай десеңиздер, тартылган арпа, жүгөрү, буудай үшөөнү аралаштырып беребиз. Сабиз берип атабыз туугандар. Күнүгө бир жарым челектен ашык, 1 челекке жакын сабиз жейт. Ошолордун натыйжасы мынакей берсе. Өткөндө бирөө суруп атат, буттары шишип калган. Буттары шишпей эле өзү ушундай туугандар. Буттары балбан. Буттары бакайлары. Муундар абдан буларга жылкыларын балбан болот абдан. Сатыкта турат туугандар. Кимге керек болсо телефон аркылуу чалып байланышасыздар. Баасын чалсаңыздар айтабыз. Чоңойгон сайын, өскөн сайын
Baası da koşula öğret. Çeken içken toyu tuvar degендей. Андыктан туура түшүнөсүздөр. Леди Даймонд деген ушул тай. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча туугандар, сак саламатта болуңуздар. Келаткан айтыңыздар марек болсун. Жүрсө жакшылыктын, токчулуктун, ынтымактын майрамы болсун.